Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн меймандары таланттуу үй-бүлө, актер, төкмө акын, обончу, ырчы Максат Кулуев, жубайы белгилүү актриса Айнура Чолпонкулова. Бул таланттуу үй-бүлө сиздерге бир жакшы маанай тартуулайт деп билем. Элибиздин сүйүктүү обончусу, аткаруучусу Тименбай Колдошевдун досторго арналган андан мыктыгы бар. Мен эмнелерде же эмнеге кызыктар болуп калсам, чогуу отуруп ырдап калат, же өзүм ырдап атканда угуп калат Айнураны. Жакшы өзүнө репертуар болуп да. Жакшы да. Биз көбүн эсе сөз дүстүртөн карап кетебиз да. Анын ар жагындагы баягы биз айтып аткой экинчи план, подтекст деген нерселерди. Анын ар жагын көрөбүш керек да текстинчи. Мага ошол нерсеси менен тартты да бул. Бул Алым Токтомушевдун сөзү да. Алым Токтомушев бул Менмин деген акындардын ырынан кине тапкан сынчы акын. Ушул биздин адабият айдыңында аттын кашкасында из калтырган, көрүнгөн, жылдыз жанган улуу залкар инсан болгон да. Анан ошол кишинин дагы жашоо турмуштагы нерсени бир кат-кат кылып, 9 кат деген нерсе бар го, 9 кат кылып жазган экен да сырлар. Негизи баягы сырдуу кишилер
бетмандар айтып койбойм. Ошон аттап тондоп, тогуз кат кылып, сырдуу кылып жазып, сырдуу кылып айтат да. Элестүү сөздөр менен. Элестүү. Анан подтекст деген ошо да ар жагы эмне болду экен. Мисалы улуу жазуучуларды эмдегиче казып бүтө албай атышпайбы? Чыгармаларын изилдеп, улам бир кино тартса, экинчиси андан башканы жакшы тартып коюп, бияга калып калган турбайбы депчи. Ал касса түгөнгүсү келдим дейт да. Бир үмүттөн караса бир үмүт калып калат экен. Ошондой да. Мен жакшы чыгарма, касса түгөнгүсү келген сыяктуу да. Улам эле бир жерден чыга берет да. Бул жерде мен жигиттердин аткаруусунда көп эле окуп жүргөм да. Бирок кыздардын аткаруусунда биринчи жолу. Аял затынын аткаруусундагы башкача болуп калат экен да. Башкача таасир берет экен. Өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Мен турган тушта, сен туулган кышта, тулпарлар туйлап, туйгундар учкан. Жалгыз бир кезде жарк эти эске, жагуучун күндөр жадымдан чыккан. Барайын дедим, бара алган жокмун, карарган деңиз, агарган толкун. Барайын дедим, бара алган жокмун. Тунарган жакты турамын карап, туш-туштан шокун шоладай жанам. Бир мезгил келет жаңгырдай төгүп, бир мезгил кетет шамалдай сабап. Бүгүн ашулан жаралган достум, карарган деңиз, агарган толкун. Бул дүйнө ушундай жаралган достум. Шамалбы карбы, өкүнбөй мечпир, кезинде жады, кезинде кетти. Тек гана дүйнөм жаңгырдай төгүп, кумарлуу кездер көзүмдөн өттү. Сенин кабилем тизмеңде жокмун, карарган деңиз, агарган толкун. Барайын дедим, бара алган жокмун. Бул дүйнө ушундай жаралган достум. Мен бул жерде андан кийин 10 жыл болот окшойм, а? Кайра болуп отурган болуп турат. Актерлук жагынан монолог айткан сыяктуу Айнуран жакшы көргөн ырларындагы драма тууралар экен да. Ичинде драмасы бар, сөзү күчтүү болгон. Анан кааласам деле ошо моңдуу ырдай элесиңдеп калышат. Көбүнчө ошо жернеде отургандарчы. Экөөбүз чогуу окудук да. 5 жыл чогуу окуган театр кино факультетин бүткөнбүз да. Ошон үчүн биз сөзгө маани берип, сөздүн ичиндеги окуяларга, сөздүн ичиндеги динамикаларга, бир учкул бир кыялдарга азырылып кетебиз да. Болуп эле театр сахнада жүргөн киши катары. Ошон үчүн ырдаганда да белгилүү ырдап, ошо менен жашап ырдап, ыйлап жүргөндө ыйлап ийген учурлар болот. Майрамбек Осмоновдун Кусалык деген.
Ашығылып жаңғырдың, қанша күттім арасында ай жылдың. Қақшап жетпей қалғанымды білсең да, қараңымды бір көрген көз арғылдың. Ажыратты бізді мезгіл ташқыны, айықпаған жүректі мен бақтылы болалы батылған дейін, сен өзіңді сезсең болды бақтылы. Сағындырған гүлін көздөй баралыбай, сайда бір күн солуй теке тағалыбай, сана менен таң аттырып келатам, сага оқшош бір да жылдыз табалбай. Ажыратты бізді мезгіл ташқыны, айықпаған жүректі жашоодо сүйбөгөн, ашыктыктын азабына күйбөгөн, мейкиндеги кош сызыктай биз эми бир кездешпей өтөбүздү дүйнөдөн. Ажыратты бизди мезгил ташкыны, айыкпаган жүрөктү буга чейин ойлоп жүргөм бала жөнүндө жазам депчи. Бирок такка чыгара албагам да. Отурам. Мен бир мындай жөнөкөй эле чыгарып койгонду туура көргөн жокмун да. Бала деген бала да. Анагында жакшы нерсе экен. Ушулардын келип чыгуусуна эки себепкер болуп калды. Келинчегим балдарга баланы арнап, кызыңа арнап бир жазып көрбөйсүңбү деген сөзүн тыянагынын артынан ушул оон сөз ылай бөлүп жаралып калды да. Эргип отуруп мен өзүм иштөө процессим баягы сүкүт чалган илгерки адамдардай төгүп төкмактын болгондон кийин төгүп урдап чыгам да. Оонун дагы сөзүн да бирдей акындардай ойлойм. Бул өрт жаштарга уулга берилген бир чоң миссия катары, кадимгидей код, кадимгидей тапшырма берип койгон сыяктуу мага ушуну сезип калды. Ушунчалык мындай мааниси терең. Менде ушундай ички сезимдер бар. Туюмдар бар, өзүм айтып бере албайм да. Ушул жашоонун баардыгын, ырымдагы нерсенин 80%-ын өзүм жашап өткөм. Өзүм ушул жайлоодо, өзүм ошол талап түстө, ошол айылда, Дебоч Ала тоонун коюнунда жүрүп, ошонун баарын башыман өткөрүп көрүп, сагынычым, негедир өзүм акыркы күнгө чейин эле кетти. Сагынычым тоого аябай кусамын да, тоого тартып берет да жанымчы. Таңдайман кымыздын дагы кийин эле кетти сөзүн ачык. Дайыма келчи жатарды эле. Кымыз ичпесем деле кымыздын дагы келчи да. Мен баарыбыз эле шаарда жүрбөйбүз негизинде. Элеттерди, айылдарда көбүс унутуп калып атабыз. Кээ бирөөбүз барып турабыз, кээ бирөөбүз чалып турабыз. Кээ бирөөбүз такыр эле көчүп келип алганыбыздан баары негизи ата бабанын баскан жерин эстеп турган парыз деп ойлойм да.
чоңойдум айыл журтка барып кел айыл апагандай жатат бир кабарын алып кел чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден чалдын сөгүн бир агартып шар тарабын чабып айда балам жылкыңды ата баба журтуна ат үйрөтүп ата мүнү бир жаңырсын кыркырда кол чанаштан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы тундурмадай тунуп кезим көгүлдүң турмушта чоң эмеңдин кемегесин бир түтөтүп жагып кел келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел коңшу колоң туугандарга үйдү жайды табышта көңдө калган жалгыз така тамбуруна кагып кел айда балам жылкыңды ата баба журтуна мен буруйум шаар кезип айлык алдын утта жети атаң баскан жер жетеси бүт жаткан жер мени тарпай чоң атаңдар журт таштабай кыргызда эсиз калган жайыттагы малым журткан айдап кел эсин дагы сагынгандыр дал өзүндө жайгап кел мен кеткенде минген аты азап тартып бош чоң атаңдын мамысына чабдаракын байлап кел айда балам жылкыңды ата баба журтуна ат үйрөтүп ата мүнү бир жаңырсын кыркырда таңды тоскон кымыз менен кыргыз элем кырдагы тундурмадай тунуп кезим көгүлдүң турмушта жети атаң баскан жер жетеси бүт жаткан жер мени тартпай чоң атаңдар журт таштабай кыргызда жөнө балам сен чоңойдуң айыл журтка барып кел орустарда прощание славянка бар го ошонун кайыктары сыяктуу мына да бир марш сыяктуу чоң жүрүшкө үндөгөн бир жакшы эме бар экен, проект бар экен да. Үгүттөй турган, шыктандыра турган кайрым бар экен да. Эми бул ырлардын ичинде дагы ушундай кыргыздын дили жатат экен да. Кабылдаган тарбияң, чогулган тажрыйбаң өзүндө ушу бышып жетсең керек да. Бүгүнкү күнү залкар болуп калсын да. Мына эмне деген эмелеп турат. Могу
токтогул премиясын бериш керек да. Ушул анткени бүгүнкү күндүн демин бүгүнкү күндүн деми бар мындачы. Бүгүнкү күндүн дана өзөгү бар да, жарат да бардачы. Өзүнчө жаштар үчүн демин болуп калыптыр. Мындай таасир берип атат да. Албетте. Угармандарга таасир берип. Анан баягы колунда бар мырзалар бар да, баягы уктап калган баягы кыргыз айтат го, жыландын куйругун базып алдым дегендейчи. Анан баягы уктап калган сезимдерди ойготуп койгондой болгон окшойт. Кээ бир ошолорду угуп алып, айылына үй салып, айылына чоң иш кылып, үйлөрдү жаңылап, жакшы. Ага чалып 2-3 киши айтты. Сен ырың артынан айылга ата конушка жан үй салдым дегендер болду да. Сен айтпайсызбы, бул ырыңа токтогул сыйлыгын бериш керек. Мына бул жөнөп алган мырдасың бир чоң бир киши бул токтогул сыйлыгын ала тургандар болуптур деген барды жөн эле туруп элечи. Анан азыр сиз тууп атам. Жөнөкөй. Мен буну каалабайм. Ал элдин элдин ичинде жашап кетүүсүндө. Жанагы убагында таап тааный албагандыктан мен ушуларды чыкканда жаштар сыйлыгынан көрсөткөм ушуларды. Жаштар сыйлыгынан көрсөткөм, сөзүн жазып, кадимгидей компьютерден, оонун кадимгидей кылып, бүт барын берип, жаштар сыйлыгынан көрсөткөм. 35тен кийин болуп алат экен да көрсөтпөй калат экен. Мына акыркы жылын көрсөткөм. Мындан 3 жарым жыл өткөн жок. Ана угуштуу уккан жок, билбейм. Комиссияда ким бар, ким билбейм. Бирок мындай сиз азыр бир укту айтып атпайсызбы, мондай киши. Ошондой кишилер болбой калгандыгына өкүнөм да көп жерден. Курмактуу эмес да, ачык сөз. Муну азыр элдер аңда билбей атат. Азыр чала учуп, чала сабаттуулардын баардыгын келип алган, бийликти гана көздөбөн кишилер келип алган, андай табити бар, биремкени сезе билген кишилер. Мунун ичиндеги маңызды түпкү маанини түшүнбөгөн кишилер бар да. Махаббаттын айдынына үндөгөнсүң, махаббаттын ыргагына күлөгөнсүң, сол жолдо солкулдаган бала эле, оң жолго оңолгун деп sen jokto жүрөгүмдүн каны жокто, sen jokto жүрөгөм согуп сокпой, ажардын акыркы тал оттундай үмүтүм сенден жанды, үмүтүм сенден жанды, өчпөс окпой. Ажардын акыркы тал оттундай, үмүтүм сенден жанды, үмүтүм сенден жанды, өчпөс окпой. Turmuşta moko elen gülөгөнсүң, канаты сыңар кушту гүлөгөнсүң, аламда апамдан соң сен экинчи, маңдайдан жылуу сылап сүйлөгөнсүң. Sen jokto жүрөгүмдүн каны жоктой, sen jokto жүрөк орой согуп сокпой, ажардын акыркы тал оттундай, үмүтүм сенден жанды,
чыгармага мен жүрөгүм менен мамиле кылганда өзүм рахат алып ырдагым келет да. Максат ким десе эмне деп жооп берет элең? Эл шайрымын деп эсептейм. Баардык өнөрүмдү бир ортого алып жүргүм келет да. Баарын бирдей багайын дейсиң. Баарын бирдей. Мен өзүм негизи кесибим актерлук да. Мен театр кино бүткөм. Мектеп курагында эле театрда иштегем. Эми аккордеон тартып ырдаганды мисалы 1000 кишиге берсе, акындык өнөрдү аз эле киши берет. Огончулук өнөрдү дагы аз эле киши берет. Башка актерлук кесипти дагы баланча киши берет. Эми Кудай Таала мага ошонун баардыгында учкун кылып шабагысын берип койгондон кийин мен баардыгын өйдө ылдый көргүм келбейт, баардыгын алып жүргүм келет да.
açı kolum kondu möçür möçür izminin sattaçı koluttundun bülbülüm egerin yaşapmaçı kabırgamdı sızlar borup acı budayım baldarımdın napasın tartırmaçı budayım mallarımdın badına var bolcu baktım jubayım kulakpaçı budayım üyümdün ustunduman Uğumdu ulumuşta tündügümdü tiresin geregendi kızım geri hop berekeşinesin okup bütküs uzun kılsın bu ömürdün tizmesin baldarımdın bala vurdu vakit çıktı diskesin kaburgamdı sızlar vurup acı budayım baldarımdın napasın tartırmaçı budayım baldarımdın badına var bolcu baktım jubayım kulakpaçı budayım üyümdün ustunduman kulakpaçı budayım üyümdün ustunduman Senin okуучуларың ким? жакшы сөз укканда селт ете түшкөн адамдар да. Мисалы мен өзүм ушундаймын да. Кээ бирөө ичкен тамагын таштап коюп, башын үйдө көтөрүп, мелтире угуп калгандарды байкайм да. Биздин жан дүйнөсү окшош экен, сөз бала экен, кеп бала экен депчи. Ойдо өскөн киши тоонун башында турмуш жүрбөйт, тоонун башында өскөн киши ойдогу турмуш жүрбөйт. Биринчи айтып атпайбы, сөздүн ичинде кичине драмасы бар, анан кийин оондору дагы баягы кичине кайгылуу ырлардын оондору баары бөлүп кетет эмеспи? Анан кааласаң эле ошондой оондорго тартылып калам да. Гүлжамира Шакированын сөзүнө жазылган Камчыбек Жусуповдун Кошуңуз агай деген ырын. Ок тартып сиздин жан дүйнө, околжуй түштү жүрөгүм. Оюмдун баары сиз болуп, баары сиз болуп, сиз болуп. Орулуу жандай, жандай жүрөмүн. Оюмдун баары сиз болуп, баары сиз болуп, сиз болуп. Орулуу жандай, жандай жүрөмүн. Үнүңүз чыкса далы болуп, убайын тартып кыйналам. Каяктан сизди
жанды киймаяр күйбөстүр өчкөн отубуз белгисиз бойдон калалы кошумуз агай агай кошумуз белгисиз бойдон калалы кошумуз агай агай кошумуз. Негизи Айнага өзү баягы өзүн айта албайт да. Өзү негизи кичинекейинен ырга жакын болуп, мектеп кураганда комуз чертип, мындай комуз үйрөнүп, ошо областтык, райондук конкурстарга катышып экен да. Ошондо эле ырдап жүрө бергенде буга чейин, азыркыга чейин мындай такшалып, дасыккан нерселер бир болуп калмак деп ойлойм да. Мен кысынып, мен актрисамын, мен актёрмун, мен сахнада роль ойношум керек. Биздин жол башка деген сыяктуу өмүттө жүрө бергенде баягы шыгы бар, ушул жакта жөндөмү бар нерселер калып калган да. Эми азыр жаштар мындай кичине өнөр болсо, буда өнөр болсо эле ачык айтып, мындай тартынбайт го коомдо. Мен сүрөт тартып байке, мен сууга да түшөм. Мен билесиз го, мен вообще тоодон андай чуккайм дейт го. Пиар болчу, пиар. Ал кезде бизде кичине тартым болсо керек го. Мен эле экенмин мындай тартынбай айткан. Анткени мен комузда четтем, ырдайм деп отуруп эки факультетте жүрүшүм бүткөм да. Ошо мен актёрдукта, акындык, комузчулук, вокалдын алып жүрөм. Көптөгөн жаштар негизи тартынган ошондон болсо керек. Бирок мен эле кысылып жүрүп көп нерседен кылганмын сөзүн ачык. Кой эл эмне дейт? Кой уят деп айтат деп мен аккордеон менен ырдаганда комчулукка 4-5 жыл болду. Аккордеон гана ырдаган. Болбосо мен студенткесин тартып ырдачумун. Мунун баягы жабы болуп жүрө бергенде шакан чөйрөгө ырдап ушундай. Тушта, сен туулган кышта, тулпарлар туйлап, туйгундар учкан. Жалгыз бир кезде жарк этип эске, жагуучун күндөр жанымдан чыккан. Барайын дедим, баралган жокмун, карарган деңиз, агарган толкун. Барайын дедим, баралган жокмун. Нарган жакты турамын карап, туш-туштан шокун шоладай жанам. Бир мезгил келет жаңгырдай төгүп, бир мезгил кетет шамалдай сабап. Бүгүн ашулан жаралган достум, карарган деңиз, агарган толкун. Бул дүйнө ушундай жаралган достум.
Биз көбүн эсе сөз дүстүртөн карап кетебиз да, анын ар жагындагы баягы биз айтып аткандай экинчи план, подтекст деген нерселерди карабайбыз да, анан бул баягы бир окуган кишиге түшүнүксүз болуп калат. Мен ушул жөнүндө интернеттен да карадым да, баягы темасын издеп атканда карасам, ошо комментарийлерден окуп калдым да, баягы түшүнүксүз экен кишине эмне жөнүндө деген сыяктуу көп неме комментарийлер бар экен да, анын ар жагын көрө билиш керек да текстинчи. Мага ошол нерсеси менен тартты да бул. Бул Алым Токтомушевдун сөзү да. Алым Токтомушев бул Мемин деген акындардын ырынан кине тапкан сынчы акын. Ушул биздин адабият айдыңында аттын кашкасында из калтырган, көрүнгөн, жылдыз жанган улуу залкар инсан болгон да. Анан ошол кишинин дагы жашоо турмуштагы нерсени бир кат-кат кылып, 9 кат деген нерсе бар го, 9 кат кылып жазган экен да сырлар. Негизи баягы сырдуу кишилер бет маңдайга айтып койбой, ошону аттап, тондоп, 9 кат кылып, сырдуу кылып жазып, сырдуу кылып айтат да. Элестүү сөздөр менен, Элестүү. Анан подтекст деген ошо да ар жагы эмне болду экен. Мисалы улуу жазуучуларды эмдегиче казып бүтө албай атышпайбы? Чыгармаларын изилдеп, улам бир кино тартса, экинчиси андан башканы жакшы тартып коюп, бияга калып калган турбайбы депчи. Ал касса түгөнгүсү келмей да. Бир үмүттөн караса бир үмүттө калып калат экен. Ошондой да. Жакшы чыгарма, касса түгөнгүсү келген сыяктуу. Улам эле бир жерден чыга берет да. Көзүңө жашап келе турган ойлор жатат да артындачы. Мына чыныгы акын деген ушундай болуш керек деп ойлойм да. Көргөнүмдө көчөдөн көгүл оттой көзөлгөн көксулуңде ырдаштан келмин акын өтөдөн өңүмдө эмес түшүмдө öteden
Естейсиңби өткөндү жаман болду сүйүүбүздүн өчкөнү чагылгандай бир жарк этип көрдүм же жамгырдай бир селеп өтсөмбү канча жолу келди ыйлап сыздаdım канча жолу акыл айттым укпадым же болбосо көгүчкөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып мени көздөй канат кагып мени көздөй канат кагып учпадым Сабарчуктор тосулуп жолума түшүп калдым башка адамдын колуна сага окшоп уя жасап алгамын өчүрүлөр бир дарактын боруна канча жолу келди ыйлап сыздаdım канча жолу акыл айттым укпадым же болбосо көгүчкөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып мени көздөй канат кагып мени көздөй канат кагып учпадым мени көздөй канат кагып мени көздөй канат кагып мени көздөй канат кагып учпадым Азыр коомчулуктагы шоу бизнесте деги эле искусстводогу көп адамдар жаштардын баардыгы бир кылка бүтүндүк чарп койгон да. Мындай кол коюп койгондой да. Салмактуу сөз, оор сөз өтпөйт, жеңил жашоо жөнөкөй. Мен сени карап турсам, сен мени карап калдың. Неге карадың? Сен түшүндүңбү? Мен сени сүйүп калдым. Мени карап чачымды колуң менен тарап калдың деген сыяктуу сөйлөп жазсаңыз дейт да. Ошол эле картинаны башкача кылып жазып бергиң келет, салмактуу башкача кылып. Аны түшүнбөйт деп. Биз өзүбүз маданият, искусство элге таандык деген сөз бар да. Искусство элге таандык. Искусствонун адамдары элди алдыга ээрчитиш керек да. Ошолорго пример болуш керек. Оштон сага кезиги колум чачым жерчип осмо кашын сепкенде топмай жок мен күйүп эски шаардан кезиги эбедей мезилип эсин таппай калганмын эбеликте ээрчилип ай куйлап бассаң сен күлүп кула ойго сезип арманганмын араңдан ала жазгап десип көргөнүмдө көркүмдү көп кыргыттым бөркүмдү чымыл жанга түбөлүк чыгардың өкүмдүң айтпадым шартымды танышалы деманы ай таппай калдым акымды каккан сайын кашыңды кара жерге кагдым көктөн жерге куллаган карагай
бар үнімді, ақ бураға бой ташлай, келмей қойсам бұл күнді. Қаштым менің мұнарым, қолсынбадым мұнарым, қол күнді тоңдырым, түп келбеттен тұмарым, суға бой ұрсам да суады ешімарым, ақ бураға нағыз қана баға жетсен ұбадым. Мен кейіткен нәрсе шығармашылықта жақсы ырчылар, жақсы оңшылар ырдап, оғын жаратып қойып жүріп қартайып кетті. Ошылар бағаланған жоқ та. Мен ошыл өкіндір. Мен байыны бір сөз оқып қалып, аябай иланып кетті сөзін ашып. Асанқалы Керімбаев залқыр. Юбилей бай өткенде белгіленді. Өтіп кетсе дағы белгіленді. Бірақ ошол киши 93 жылдары, 91 жылдары, 89 жылдары айтылған сөз бар екен. Мен ырдап атсам ел ұқпайды депші. Мен ырдап атам дейді, бірақ концертті ырдап атам, бірақ тең ұқпайды депші. Мен ырым түшінбейді. Азыр Асанқалы Керімбаевтың ырдарын түшінбеген кіші жоқ ше, баға түшін. Көрсе біз оғанда қинап тұрмыз да, көп залқарлады. Рысбай Абдықадыровта қанша қинаған. Оғындың ел қабыл албай, композиторлардың бардығы бұттосылар қылып, арғанда қылып. Ошонда жалқарлар бар, жырғап, ойнап күліп жүріп көп тұрла. Қиналып, тағынан тартып, яғынан тартып. Мен ошо қиналды. Азырда бізде толтыра көзтірі оқымыш адамдар бар. Жазушылар, ақындар, драматургтар. Мен искусство жағынан айтып отыр. Башқа кесімнің оқымыштары бар. Саға ақ тон жарашады, саға көк тон жарашады деп қойған кіші жоқ болады да, сөзін ашық. Не қуандырады? Тіріліктің өзі қуандырады. Үй бүлеңнің, бала шақаңның, мені қуандырған ошо бала шақаңның денсаулығы. Ошолар күлкісі. Ертеменен тұрғанда барыбыздын аман есен экенибиз. Чыгармачылыктын рахаты эмнеде? Жакшы сөз таап алсаң да, ыр жазып атат. Жакшы мындай чучукка тийген сөз таап алсаң, аябай сүйүнөм. Ошол рахат да, мен жыргайм. Ошону билем, жакшы болгонун билем дагы, ырдап атып, угуп аткандардын ичинен бир-экөөнүн көз карашы. Та ошо мен алгач ойлоп таап жазгандагыдай трансқа түшкөнүн көрүп, эки эсе сүйүнөм да. Эл рахаттанса, ошондон бир жакшынакай таасир алса, эригип алса, эс алса, ошол сага чоң кубаныч да. Кара кыргыз деген ырым-ырдаганда мен көп жерден байкадым, 4-5 илабийди да. Оң канат, сол канат, ичкилик деп биз кыргыз 3 тайпага бөлүнөбүз да. 3 кулактуу ак комуздай чабылганбыз. İçimizde alabız bolбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз. Бул сөздү түшүнгөн кишиге, ынтымакты түшүнгөн кишиге өтө катуу тийген да. Түндүгү көк керегеси толор болгон, уктары күн тиреген золор болгон, халкын чөйчөң ала томанас журту, халкын сактап кырандар жеп торгон болгон, кудурет көктөн алкап жериден сактап, тарыхта каганатты ордон болгон, тулаңыңда туулган тулпар жыгып, суунду ичкен чобур жорго болгон. Оң канат, сол канат, үч бирикте, үч кулактуу ак томундай чабылганбыз, ичибизден алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз.
Алдар күн Мені сайын жолотуп жашын төккөн Каптоодо саян тоодо изиң калып Шиберден малын айдап бала төккөн Оргодолоң менен урулганбыз Алуулу зулулу куулуданбыз Келинейдей келечекке биз тартылып Дүйнөгө долбастай урулганбыз Оң канат сол канат уч келиңде Үч кулак кулак колумуздай чабылганбыз Ичибизден алабыз болбосун деп Ичегидей бир колумузга тагылганбыз Адегенне тагайдан таралганбыз Нал эжеден артулуктан аралганбыз Чатак салса душмандар чар тараптан Чап түшкөн так төбөдөн чабылганбыз Келгенге айкөлел биз колтур ачкан Билбеске жанар тоодой жарылганбыз Кыркуурун үч тайпага караганбыз Арстанбыз, жолборусбуз, кабылганбыз Оң канат, сол канат, үч келинде Үч кулак кулак колумуздай чабылганбыз Ичибизден алабыз болбосун деп Ичегидей бир колумузга тагылганбыз Оң канат, сол канат, үч келинде Үч кулак кулак колумуздай чабылганбыз Ичибизден алабыз болбосун деп Ичегидей бир колумузга тагылганбыз Актерский песня деген нерсе өлүппөй алгандай да жок десе де айтсакла болот. Мисалы орустарда, башка мамлекеттерде карасаң актерлор башкача ушу мюзиклдерди коюшат, бир мушко ажатын ачып берип, кичинекей эле шыбыраган үн менен адам тартып коет го. Мисалы Карачевдин ырдаганы, мисалы Гурченконун ырдагандары шыбырап атат эле адамды эле ыйлатат да, күлдүрөт дагы, жашап берсейт ошол окуяменчи. Алар неме деп коет, поющий актер. Раматлык Мурат, Мукамбет Токтобаев агаларыбыз. Мисалы сонун ырдаган актер агаларыбыз эжелерибиз деле бар мына. Бирок ырчылар сыяктуу ырдаган, мындай актерский кылып, андай монологдор кылып, бир башкача нерсени күтөм да, бул кыргыз агым, кыргыз ырчыларынан, кыргыз актерлорунан бир ошол агымдычы бир мындай. Бөйлө жазылды. Биз картайып калып Раскен. Жанрдын бет ачары болсун, азаттык деген бул актерский песня дегенде монолог сыяктуу ыргылгын келгенде ошон үчүн ушундай жазылды. Бул жерде эң сөз Азаттык адыр кызым, кантип жеттиң Атарчынын атындай арып жеттиң Сакалыңа чалынып карып жеттиң Ар өзөндө сөк болуп калып жеттиң Күзгү суудай тартылып тарып жеттиң Жазгы суудай тосмону жарып жеттиң Ак жалында өлөктөп жатып жеттиң Ак келтеңдиң асманга атып жеттиң Азаттык Алатоодо азаттыкты таңадым Азаттык Ак куланын үнү чыгат алыстан Ак шулдардын үнү чыгат шаңшыган Өрүт комуз мүнөзүнө кеткен кез өмүр
Өлі сөзін адамзатқа айтып жеттің, авалқыңа ақырындан қайтып жеттің, асқа ташқа арманыңды тартып жеттің, сапырша үкінді қачып жеттің, мұңиядай мөңгіді қатып жеттің, жетегінде жеркеленіп не бір елдің, 70 жыл қоңылда жатып жеттің. Алатоğdu azatlıktın tanadı, ey azatlık. Kırkçorolun dünü çıkarttansan, urpak üçün çoğun azatta çalışkan. Kayran enen manas 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 dep, ay torunu surup gelen çalışkan. Tantip jettin, aval menen аттан башын тартып жеттің, шолақанын бүркүтүндө шуп-шурыды, шорықбайдын мақсымындай açып жеттің, егемендік ел қолына тиген кезде, енем еркек туғандай жашып кеттім, ұлы дөлөт елчисин жанаққаным, ұлың елге түбөлүккө насип етсин. Azatlık, Alatoğdu azatlıktın kanatı, ey azatlık. Tөгүп келет ырчуул раман, жан киргендей көк капылды сыр барам. Кумайгыт кыр жоңдордон көрүнүп, желип келет жерге батпай келип аян. Tөгүп келет ырчуул раман, жан киргендей өз атымды сыр барам. Кумайгыт кыр жоңдордон көрүнүп, желип келет жерге батпай желип аян. Коңшу өлкөлөрдү көрүп, бизден кийин түптөлүп, бирок дүркүрөп кеткен өлкөлөрдү көрүп, намысынан да биз бир чечкиндүү болуп, мындай шака-шука иштегенди, бирибизди бирибиз аттап, буттап, тондондуруп ийгенди колго албай атагандай, анан бир жарды байса, жардылаган койбойт дегендей, азыр ким гана келбесин, кайсыл эмеге, агымга, кайсыл жерге чоң болуп, өзүнүн мурдунан алысты көрбөй, өзүнүн көмүшүнө гүл үйгөндөн башканы кылбай, анан кайдыгер карагандыгы мени өкүндүрөт да. Жараткан Алла кең экен, адамзаттын жараткан, адам атауы энеңдин сүтүн актан жомогун айтчу чоң enем, aydan жалгыз жан enем. Аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен. Ак сүтүң актар бекеммен. Сүйөт кай берен, малдарын баккан жемиштер, тынчтыкты сүйөт жеренем. Энеңдин сүтүн актан
өскөн желеде чырылдайт куштар балам деп чыккыча жаны денеден тоудогу булак бар үчүн толкушат деңиз тереңде айенем айдай жалгыз жан энем аламдай кең жүрөгүң ак сүтүң актар бекеммен ак сүтүң актар бекеммен айенем айдай жалгыз жан энем аламдай кең жүрөгүң ак сүтүң актар бекеммен ак сүтүң актар бекеммен ак сүтүң